Мен негизи айтып коет деген нерсе бул да бир туугандар. Азыр деген мындай кылыш керек болуп атат. Садыр Жапаров кече эмеге кайрылбады, моякта 2 киши иштеп кеткен. Биринчиси Аскар Акаев, анан Курманбек Салиевич кандай дейсиз ушулар келе берсе дегенде, мейли деп едим, тиякта сыртта калгыча сөөгү бияка келип жатсын депчи. Ал айтылганына уже 2 күн болду. Анан эки тултук унчукпайт го, тултуйуп беттерин тултуйтуп. Келбейсиңер, келип чай ичип жеп алган акчаңарды төгүп, тиги атаң жаткан жерине барып Куран окутуп, эл журтуң менен, тууган уруң менен кучакташып, көрүшүп дегендей. Анан компенсация маселеси бар да, билесиңер, аны унутпаңыздар. Тиги Кукем көп төлөп калат да, көп компенсация төлөйт ал. Жана көп кишиге кол салып ийбеди, көп кишини өлтүрдү алчы. Тиги Аскар Акаев бакш жалжаңдап буга той болуп эле кетип калды алчы. Келе бериңиз Аскар Акаев. Жок, баягы эле кайрылбадык беле, кичине мындайдан жылдырыңыз, акча керек бюджетке, жардам бериңиз кыргыз элине депчи. Урматтуу Аскар Акаев, мына караңыз, сиз иштеген имарат турат дагы эле ошо бойдон. Жакшы, мына тиги Садыр Нуркожоев, иниңиз акылы бар экен. Талант Мамытов бол баарын алып салышты мояктагы эмелердичи. Торлордун баарын, тосмолордун баарын алып салышты. Эми мына элге жакшы болуп калды. Садыр Нуркожоевичке рахмат, Талант Мамытовго рахмат. Ушинтип мооларды алып, мынай кирип чыккан жеңил болуп калды да, кирип тыкылдатып эле сразу кармап алат экенсиң кире беришинен элечи. Тиягынан тегеренип калса, тиягынан тияка 2 киши болуп кой, бияка 2 киши болуп кой. Кача албайт, болду. Ошондой болуш керек, бийлик доступный болуш керек элгечи. Монтип темир тор менен тосуп алган, ичине аскерлерди отургуп алып автоматча болбойт да андай. Мына ошону кылабыз деп, ушуну көрдүңөр да акыры. 3 жол таш менен башка жердиңер. Авиабилеттер боюнча чалып. Ошол урматтуу туугандар, Кудайым буйруса, жылыш бар.